торт жөнүндө аз эле сүйлөп койду дейт. Assalamu alaikum. Manayınız kандай? Анайым жакшы. Анда эмесе биз маегибизди баштайлы. Биринчи сурообуз алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз жана Барбол кондитердик фабрикасында канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Менин атым Гүлназ. Мен торт бөлүмүнүн цех жетекчисимин. Мен Барболдо иштегениме 6 жыл болду. 6 жылдан бери ушул компанияда эмгектенип келем. Ал эми торт бөлүмүнүн жетекчиси катары күнүмдүк жумушуңуз кандай өтөт жана кандай милдеттерди аткарасыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул торт бөлүмүнүн цех жетекчиси катары негизги милдеттерим ошо чыгарылып аткан торттордун сапатын сактоо, жумушчуларды башкаруу, иш уюштуруу, анан ушул стандартты толук кандуу кармап берүү. Сапатын бузбастан кармап элдерге сапаттуу торт чыгарып берүү. Негизги милдетим ошол. Бизге мисалы үйрөнгөнү келишет да иштегени жумушка. Анан ошол жаңы келген кызматкерлерге кандай мамиле кыласыз? Мындайча айтканда, үйрөтүү процесси кандай жүрөт? Бизде торт бөлүмүндө үйрөткүч кызматкерибиз бар. Дайым сырттан келген жаңы кызматкерлерди өзүбүздүн командабызга сапаттуу чыгарып кошуп алыш үчүн биз сөзсүз үйрөткүч кызматкер аркылуу биз үйрөтөбүз. Сырттан билбей келсе деле анын кыжаатчылыгы жок. Ошол кызматкердин кандай чыгармачылык таланттары бар, ошону колдонуп көп нерсени үйрөтөбүз. Жана ошол кызматкердин жакшы ийгиликтерге жетишине өзүбүздүн салымыбызды кошобуз биз дагы. Демек, эч нерсени билбей келсе деле сиздер өзүңүздөр үйрөтүп, жакшы кондитер болуп чыгасыздар. Ооба, ошол торттордун иште чыгышына, салым кошушуна биз дагы чоң салым кошобуз деген ойлойм. Эң сонун чоң рахмат. Барбол сиз үчүн эмне? Барбол мен үчүн жашоомдун бир эмеси болуп, жарымы болуп калды. Анын себеби мен иш жерде иштеген эмесмин. Жашоодогу биринчи иш кадамымды Барболдо баштадым да. Жашоого болгон максаттарга ынтылганга жардам берди. Жашоомдун эң жакшы күндөрү Барболдо болду дейм. Адамдар менен мамиле кылышты үйрөндүм. Өзүмдүн ордумду таптым. Ишкана ушунчалык колдоо көрсөттү. Көп ийгиликтерге жеттим деп ойлойм. Эс алууларга жөнөтөт, жакшы мотивациондуу оюндарды берет. Жумушчуларды ушунчалык жакшы баалайт. Кайсы учурда кандай күнүң болсо, жакшы күнүң болсо дагы, жаман күнүң болсо дагы сенден сөзсүз кабар алып, бири-бирибизди сыйлашып, өзүңдүн ордуң бар экенин сездиртип турат да. Бул жашоодогу эң чоң ийгилик деп ойлойм адамзат үчүнчү. Барбол кондитердик фабрикасы аркылуу айта кетчү нерсе, ишканадагы жетекчилер дагы, биз жетектеген жетекчилер дагы ушунчалык адамгерчиликтүү, бири-бирине мээрим берип турабыз, бири-бирибизди бөлбөйт. Ишке болгон көп нерсени өздөрү үйрөтөт. Ишти кандай алып кетесиң, кайсыл жерден башташың керек, канча алып кете атасың, ошолордун баардыгын өздөрү окутуп, үйрөтүп, ошол ийгиликтерге жетелеп жүрүп жеткиришет деп ойлойм да. Таштап койбойт, сен өзүң жеттиңби, өзүң кылтасың, кылышың керек деген нерсе жок. Бар жок нерсени өздөрү үйрөтүп, өздөрү ошол ийгиликке жетелеп алып чыгат. Бул дагы фабрикабыздын алдыга койгон максаттарына жетишине бир чоң кадам деп ойлойм да. Себеби дегенде сырттан эчтекени билбей келип туруп, ошончо ийгиликтерге жетип атканга салым кошуп атабыз. Ар бир жерде иштегенде командалык дух болуш керек да. Себеби ошол командалык духтун аркасынан биз күнүнө 3000, 3500, 4000 торт өндүрүп атабыз. Ошол команданын аркасынан гана өнөт да бул нерсечи. Бир эле мен жетектегенимдин эмеси жок. Ошол жерде ар бир жумушчунун өзүнүн орду бар, өзүнүн ийгилиги бар да. Эгер ошолор өзүнүн баалуулугун жакшы жаратып кетсе, биз айтылган планга, максатка тез жетебиз. Нәтиже бүгүнкү маек эң сонун өттү. Убактыңызды бөлүп келип маек кылып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге дагы.